акыркы күндөрү и менен көп жазып чыгарып атышат мындай видеолорду. Мен болсо өзүм иштеп анан кийин квартира алып машина алгам, анан кийин кыргыз балага же казакка бирөөгө күйөөгө тийдим, анан мен баш ийип жашап калдым, анан халатым чечпейм, тамак жасайм, кечке конокторду тозом, анан тиги бу депчи. Ошондой видеолор чыгарбагылачы, пожалуйста, суранам силерден. Любой кыз күйөөгө тиерин астында ойлонот, жакшылап ойлонуш керек хотя бычы. То есть ойлонбосоңор, азыр мен силерге айтайын, ойлонгулачы. Силер башынан баштап кыргызсыңар, казаксыңар, силер это наши традиции, илгеркиден келген нерсе, биз ушинтип жашап келгенбиз, это нормально. Силер билесиңер, что силер күйөөгө тийгенден кийин үйдө отурасыңар, тамак жасайсыңар, кайненеңер бар, кайнтаңар бар, аны сыйлайсыңар, антесиңер, мынтесиңер. Это нормально. Биз ушундай адамбыз. Это биздин традициябыз, наш менталитет дегендейчи, это биз сыйлап, урматтап келгенбиз андай нерсени. Анан кийин болсо тете Америкадагылар нерселерди алып келгиңер келет. Если силер андай нерсеге башынан даяр эмес болсоңор, анда тийбегиле кыргыз казактарга, анда барып оруска тийгиле, американецтерге тийгиле. Анан тийип болуп туруп кийин эмнеге ушундай чатак саласыңар деп мындай ойлонбойсуңар, күйөөгө тиерин астында ушундай болот деп. Силер деле көрүп атпайсыңарбы, эжеңер күйөөгө тиет, там билбейм, там жеңеңер келет де, там ошондо деле силер көрөсүңөр да, жеңеңер кандай жашап атканын, байкеңер менен. Жеңең ошентсе өлүп каласың, анан тытынып, аны менен кырылып, кайненең эле күйөөсү менен, байкең менен тиги жеңеңди уруштурупчу. А өзүң башыңа келгенде андай кылбайсыңар да, почему-то-чы, что за несправедливость да кайрачы. Анан тете Америкада болгон ушундай менталитетти алып келиңер келет, анан кийин алып келесиңер, анан кийин 50 жылдан кийин отуруп алган. Таң каласыңар. Биз болсо мындай эмес болчук, бизде уят деген нерсе бар болчу, азыр уят деген жок деп 50 жылдан кийин ошентип отурасыңар анан. Анткени силер азыр ошол нерсени алып келип атасыңар. У медали всегда есть две стороны, девочки, и мальчики тоже. Бир нерсени алып келип атканда бөлөк менталитеттен эси өзгөрткүңөр келсе биздин менталитетибизди, то будьте готовы.